Урматтуу мусулман бир туугандарым, бул жашоо бүтөт. Кыл көпүрөсү деген, кыл көпүрөсү тууралуу көп маалымат билбесе керек деп ойлойм. Кыл көпүрөсү бардыгыбыз суроо жооп бере турган Машхар майдан менен Бейиштин ортосунда тартылган кыл көпүрө. Кыл көпүрө кылычтан өткөр, кылдан ичке болот. Кыл көпүрөнүн асты ал олоңгон от жаханнам, тозок болот. Андан ар бир адам өтүшү шексиз. Эми урматтуу мусулман бир тууганым, мен ар бир нерседен сабак алам. Биздин айылыбызга палвандар тамаша көрсөткөнү келишет. Ал учурда мен жаш бала элем. Келип дарбаз дегени бар экен, дарда кичине жип тартылып, ага атайын дарактарга байланып жип. Дарбаз ошонун үстүнөн таяк кармак алып басат экен. Ал жыгылып кете турган болсо, аны кармап кала турган экинчи, кошумча үчүнчү жиби болот экен. Страховкасы болот экен. Ал жыгылса кармап кала турган жиби болот экен. Бирок ошондо айылыбыздагы жердештерибиз көбү жыгылып кетсе эмне болот, түшүп кетсе эмне болот деп бардыгы коркуп турушат эле. Мен эстейм ошону. Жада калса мен дагы коркуп турмун, бул жыгылып кетсе эмне болот деп. Жыгылса эмне болот деп. Бардыгы коркуп турушат. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, эртең эч кандай экинчи, үчүнчү жиби жок, страховкасы жок, кошумчасы жок. Кылычтан өткөр, кылдан ичке болгон Сыраат көпүрөгүдөн бардыгыбыз өтөбүз. Макул, бул дарбаз жыгылса жыгылсын, аны кармап кала турган жиптери бар, бирок Сыраат көпүрөгүндө эч кандай жип жок. Кошумча кармап кала турган жардамчы күчтөр жок. Ал жыгылса жерге түшөт дарбаз, бирок кыл көпүрөдөн жыгылган тозокко түшөт. Ал көпүрөдөн өтүшкө даярдыгыбыз кандай? Даярдыгыбыз кандай? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: мен бейишке эң акыркы кире турган, тозоктон эң акыркы чыга турган адамды билемин дейт. Тозоктон акыркы чыгып, бейишке акыркы кире турган адамды билемин дейт. Ал тозоктун атынан араң-араң, ал олоңгон отту кубалайт, бул качат, ал кубалайт. Тозоктун отуна араң, от жетпей турган жерге пенде жетип келет. Жетип келип, жеткизгениңе шүгүр я Аллахым деп, Кудайга шүгүр айтып, дүйнөдөгү эң бактылуу адам мен тозок отунан сакталдым деп, ошол жерде сүйүнүп отурат экен. Ал жерде отурган учурда Аллах Таала анын көзүнө бейиштеги дарактардын бир дарагын көзгө көрүнө турган жерге көрүнөт көрүнбөйт кылып көрсөтүп коет экен. Пенде баягы даракты көрөт экен, өзүнүн абалын карайт экен, даракты көрөт экен, даракты карап, өзүнүн абалына карап отурат экен. Аллах эмне үчүн көрсөтөт? Аллах бериш үчүн көрсөтөт. Урматтуу мусулман бир туугандарым, Аллах бериш үчүн көрсөтөт. Кээде биз дагы, мен дагы жеке жаңы проекттерди, бизнестерди баштаган учурумда биринчи кыйын болот башында. Анан бир чокуга бир кадам таштагандан кийин 5-чи кадам менин көзүмө көрүнөт. Аллах ошону көрсөтөт. Ошого дуа кылсаң, сурасаң, мен ошого жеткиземин деген максатта көрсөтүшү мага дайым болот. Анык болот, көркөмдүү болот. Мен ошого жалынып дуа кылам, ошон үчүн тахажжудка турам, ошон үчүн Куран окуйм, ошон үчүн дуа кылгандыгым үчүн ал жерде көп пайда, көп киреше барлыгын билем. Жана ошентип ошол даражага жетем. Кудай эмне үчүн көрсөтөт? Бериш үчүн көрсөтөт. Ал пендесине дагы тозоктон акыркы чыккан пендеси, ага дагы даракты көрсөттү, бериш үчүн көрсөттү. Ал сурайт: Я Раббым, ушул даракка мени жакыныраак кылсаң. Аллах Таала: Я пендем, адам баласы, эгер ал дарактын сыйына астыга жеткизсем, сен мунан дагы көбүрөгөн, жакшырагын сурабайбы экенсиң дейт.
Жоқ Аллахым, сурабайм. Ошого жеткизсең болду дейт экен. Пендесini Аллах Таала райым кылып дарактын астына жеткизет. Дарактын көлөкөсүндө жыргап отуруп, дүйнөдөгү эң бактылуу адам менмин. Тозок отунан куткарылдым. Сакталдым. Дарактын астында отурам. Көлөкөдө отурган учурда Аллах Таала ага алысырактан дагы бир көркөм бир жакшы даракты, андан дагы чоңураак, көлөкөсү чоңураак даракты көрсөтүп коет экен. Баягы пенде бул даракты карайт. Ал даракты карайт, салыштырып көрөт. Пенде де бар, бирок ата кетирүүчү, ал ажиз пенде баарыбир. Акыры сурайт экен, аяка, бияка басып кыжалат болуп, Аллахым, ушул даракка жеткизсең мен. Сурабайм дедиң эле го. Адам боласың, сурабайм дедиң эле. Аллахым, жеткизе берем мени. Бере берем дейт экен. Аллах райым кылып, эркелетип атат бул пендесини. Жакшы көрөт өзүнүн пендесин. Себеби акыркы чыгып аткан тозоктон акыркы чыгып аткан сүйкүмдүү пендеси. Пендесин сүйөт, жакшы көрөт. Ошентип Аллах Таала ал дарактын астына жеткизет экен баягы пендесин. Ал дарактын астына жетип отуруп, көлөкөлө отурган учурда бейишке жакыныраак, андан дагы чоң даракты көрсөтүп коет экен баягы пендесиге. Пендес аяка басат, бияка басат. Ойлонуп, ал жака кыжалат болуп, Аллахтан дагы сурайт экен. Аллахым, шу даракка жеткизсең болду, башка сурабайм. Сурабайсың? Жок, сурабайм. Аллах Таала ал даракты астына жеткизет экен. Аллах Таала ал дарактын астына жеткизип коет экен пендесин. Аллах эмне үчүн көрсөтөт? Аллах бериш үчүн көрсөтөт. Бейишке жакыныраак дарактын астына жаткан учурда бейиштин эшиктерин ачып коет экен. Бейиштин эшиктери ачылган учурда анын ичиндеги хан сарайлар, бактар, көркөмдүү кооз чөйрөлөр, анын ичиндеги мөмө жемиштер, дарыялар, балдан аккан дарыялар, сүттөн аккан дарыялар, көркөмдүктүн баарын көрүп, баягы пенде жайында тура албай калат экен. Ал жака басат, бул жака басат, сурасамбы, сурабасамбы, убада бергенмин, эмне кылам? Ал ажиз пендеси. Аллах Таала эркелетип, негизи бейишке киргизет. Иншалла, бейишке киргизет, эркелетип сынап атат пендесин. Пендеси ал жака басат, бул жака басат. Акыры чыдабай сурайт. Аллахым, ушул жерге киргиз мени. Бейишке киргиз. Аллах Таала эмне кылсам ыраазы болосуң дейт. Эмне кылсам ыраазы болосуң сен? Ушул жерге киргиз, бейишке киргиз. Бейишке киргизсең ыраазы болом. Кир, бейишке кир дейт. Баягы пендеси өзүндү жок сүйүнүп, кубанып, эми кыжалат болуп, себеби акыркы тозоктон чыгып аткан пенде, кыжалат болуп, Аллахка, Аллахым, мага месте барбы дейт. Мага орун барбы бейиште дейт. Каалайсыңбы бул дүйнөдөн дагы бир дүйнө келе турган бейишти сага кошуп беремен. Эки эсе чоңойтуп бейиш кылып беремин сага дейт Аллах Таала. Кайсыл президенттин бийлиги бул дүйнөнү башкара алат? Путиндин дагы бийлиги закону чектелүү. Кыргызстандын президенти Өзбекстанга барып буйрук бере албайт. Ар бир президенттин, Клеопатранын дагы, бардык падышалардын дагы бийлиги чектелүү жана түбөлүк эмес. Алардын бийлиги бардыгы өлөт. Ал эми Аллах Таала бул дүйнөдөн эки эсе келе турган бейишти кимге берип атат? Тозоктон эң акыркы чыга турган пендесине берип атат. Пайгамбарыбыз бул окуяны, бул нерсени айтып жаткан учурда пайгамбарыбыз айтып жатат, сахабалар, я Расулулла, бул эң акыркы тозоктон чыккан адамга ушундай сыйлыктар берилсе, андан мурдагыларга, сооп амалдары жакшыраак адамдарга кандай даражалар берилет? Көз көрүп, кулак укпаган, акыл адамдын акылы жетпеген сыйлыктар берилет дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Аллах Таала эки эсе кылып беремин дейт. Баягы пенде
Масқара кылып атасыңбы дейт экен. Аллах Таала күлөт экен. Ибн Масуд күлөт экен. Ибн Масуд күлгөнү сурабайсыңар себебин дегенде, себеп пайгамбарыбыз күлдү дейт экен. Пайгамбарыбыз күлгөнү себебин сурабайсыңар дегенде, Аллах Таала күлдү дейт. Себеби эң акыркы пендеси тозоктон кирип бейишке, тозоктон чыгып бейишке кирип аткан учуру кезде дейт. Пендесин киргизди. Периштелерине буйрук берет экен. Bunun beyişini çoğalttılar, kengeytkile, bergile dep 10 nese beyişte okulup koydu eken. 10 nese çoğ beyiştin esi olup kalat eken bayağı adam. Bayağı pendesi sүйünüp, kuanıp girip, al jerde çarçabaysın, kadamlarыңды koysan, bu dünyada bassan çarçaysın, al jerde bassan butuna kayra küç kiret. Эмнени кааласаң бардыгы өзү учуп келет. Бардык тамактын түрлөрү ал жерде жегениңден кийин ич оору, сахар давление деген нерсе болбойт, больницага каттоо болбойт. Ал жерде ушунчалык жыргалчылык. Ал жерде жегениңди даратканага барып отурбайсың, ал жерде тер болуп чыгып кетет, жагымдуу миск жыттанып чыгып кетет жеген нерселериң. Бейиште айтор айтып бүтпөйсүң. Балдан аккан дарыялар, сүттөн аккан дарыялар, чеги жок чексиздик. Баягы адам пендеси кирип, дарыялардын астынан басып, дарыялардын, сулардын, арыктардын жанындагы таштар бриллианттан, алтындан болгон таштардын үстүнөн басып барып, үр кыздарды жанына олтуруп, дүйнөдө, акыреттеги дүйнөнү айтып атат. Мен эң бактылуум, эң баймын, эң нематтардын күчтүүсүн алган менмин. Ал дүйнөдөн 10 эсе чоңураак бейишти Аллах Таала себеби мага берип койду дейт экен. Албетте, урматтуу мусулман туугандарым, мындан алына турган сабак көп. Аллах бир нерсени көрсөтсө, Аллах Таала оюңузга бир нерсени салса, кыялыңызга максат кылып бир нерсени берсе, аны көрсөтсө, бериш максатында көрсөтөт экен. Ага болгон дуа кылып, аракет кылып, үмүтсүздүккө түшпөй жетишке аракет кылышыбыз керек экен. Кандай мусулман болбогон, Никулин дагы бир жолу Аллах деген үчүн, балким Кудай кааласа иншалла бейишке кирет. Жүрөгүндө мусулманчылык бар, келиме айткан, мусулман болуп жүргөн адам күнөөсүнө жараша тозокко түшөт экен, бирок баары бейишке кирет экен. Ал эми биздин үчүнчү ала турган сабагыбыз, урматтуу мусулман туугандарым, үмүтсүздүккө түшпөшүбүз керек. Кайра сурай беришибиз керек. Ал оттон кутулганыга биринчи шүгүр кылды. Жаратканга. Даракка жетип алайын деди, дагы дарактан даракка жетип алайын деп дуа кыла берди, акыры бейиштин эшигине жетип келди. Бейишке кирип келди. Үмүтсүздүккө түшпөшүбүз керек. Аллах бардыгыбызга Фирдаус бейишинен орун берсин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен, олиялар менен, сахабалар менен, Умар ибн Хаттаб, Халид ибн Валид, ошондой улуу адамдар менен Фирдаус бейиште бирге калсын.